Устаз айтсаңыз, орозо деген бул өзү эмне? Өзүңдү кармоо тыюу деген мааниден алынган. Жалгандан, жала жапкандан тыйыла албаса, анын ачкалыгына, анын чаңкагына Алланын муктаждыгы жок. Адам өзү нафси менен өзү күрөшүп, өзү нафсин жеңгенге бир мүмкүнчүлүк берилген ай. Ушул орозо айына кантип дайынданыш керек адам? Жандын азыгы болгон Куранды Рамазанда түшүрүп, ачкалыктын аркасында Аллах Тааланын берген нематтарын сезе турган. Эң башкы 5 нерсе көңүл бурчу. Жүрөктөр Аллахты эстөө менен гана, Аллахты зикир кылуу менен гана эселат деп айтканда. Тирүүлөр түшкөн китеп болгондуктан Казасы болгон ошол 30 күн элеби? өз нафсиңди өзүң жеңе албасаң, эртең Аллахтын алдына барганда башка шылтоң жок деген сөз. Ар бир нафс адамды жамандыкка жетелейт. Бейпилдик тапкан нафс деген. Орозону бузган 5 нерсени айтсаңыз. Мисалы да, сөгүнсө, жаман нерсени караса, музыка укса, орозо кандай болот? Орозону атайлап бузуу бул өтө чоң күнөө. Ушул айда өзгөрө албасак, анда башка айда кантип өзгөрөбүз? Дин адамды чектөө үчүн эмес, адам өзүн чектөй кетпеш үчүн берилген. Ассаламу алейкум, Маек YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн адиси Абдулайс Ажы Туташбаев. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Буйруса жакында орозо башталат. Ошондуктан бүгүнкү маегибизди орозо менен баштоону туура көрдүм. Устаз айтсаңыз, орозо деген бул өзү эмне? Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах Тааланын аты менен баштагандан кийин, негизи орозо деген сөз арабчада саум же сыям деген сөздүк уңгу менен башталат да. Бул деген сөз имсак, өзүңдү кармоо тыюу деген мааниден алынган. Эмне үчүн, эмне себептен мындай тыюу деп маани берилип калган десе, себеби дегенде орозо келгенде адам бүтүндөй Аллах Таала арам кылган нерселерден тыйылып, Аллах Таала буйруган нерселер менен адам өзүнө ошол таквалыкты сиңдирүү үчүн буйрулган фарздардын бири. Мына ошондуктан Аллах Таала ушул орозо фарз кылынган эң алгачкы аятта эле Астаиду билла кутиба алейкумус сияму кама кутиба алал лазина мин кабликум лааллакум таттакун деген. Силерге дагы орозо фарз кылынды, силерден алдыңкы коомдорго да орозо фарз кылынгандай. Эмне үчүн десе, лааллакум таттакун, таква кылууңар үчүн деп айткан. Демек, орозонун эң негизги биринчи алгачкы максатынын бири бул таквалык кылуу. Таквалык кылганда орозодо адам жегенден, ичкенден жана өзүнүн ак некедеги аял болсо дагы кошулуудан тыюу салган эле нерсе эмес, балким орозо бүтүндөй жан дүйнөсүн нафс менен каршы күрөшүп, адам өзүн өзү туура жолго салганга, өзүн оңдогонго, жаратканга жакындаганга бир мүмкүнчүлүк берилген айда. Мына ошондуктан орозодо адам баласы жаман сөздөрдөн, жалган сөздөрдөн, жаладан, ушактан тыйылып, бул тилдин орозосу болсо, ошол эле учурда адам баласы жаман нерселерди, ушул эле жогоруда айтылган нерселердин укканга дагы тыюу салына турган бир абал болуш керек. Ошол эле учурда орозо келгенде адам баласы биз көз менен дагы көрө турган туура эмес нерселерди, жаман нерселерди, тыюу салынган нерселерди көздүн дагы орозосу болуш керек. Мына ошондой эле атап айтканда, адам баласы жанагы мен хавасил хамса дейт го, адам баласы сезүү органдары бар го, 5 орган болсо, ошонун бардыгы менен тыйылуу бул толук орозо болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала хадиси кудусиде пайгамбар саллаллаху алейхи өзү айткандай, эгерде кайсы бир адам орозо кармагандан кийин дагы жалгандан, жала жапкандан тыйыла албаса, анын ачкалыгына, анын чаңкагына Алланын муктаждыгы жок деп айткан. Демек, адам баласы орозо дегенде жегенден ичкенден тыйылып коюу же диета эмес. Адам баласынын жан дүйнөсүн бүтүндөй башка бир абалга алып келип ала турган. Ошол эле учурда адам баласына Аллах Таала ушунчалык бир мүмкүнчүлүк берген. Кала берсе бул айда пайгамбар айткандай, шайтандар байлана турган. Шайтандар байланып, адам өз нафси менен өзү күрөшүп, өз нафсин жеңгенге бир мүмкүнчүлүк берилген ай. Ошол эле учурда адам баласы баягы дозоктун эшиктери жабылган, бейиштин эшиги ачылган, Алланын рахматы жааган ай. Бул берекелүү ай. Ушул орозо айына кантип дайынданыш керек адам? Бул орозо айы дегенде бизде эң алгач эле азыр ушул заманда азык менен кам көрүп баштадык да. Кээ бирлери мисалы орозодо башка убакытта жебеген нерселерин дайындап ушул айда жейбиз деп дайындайт. Ушул айда кээ бирлери барып баягы дененин азыктын дайындап, дененин бир камкордугун көрүп аткан сыяктуу болуп калды да. Бирок чын-чынында шариятыбызда бул руханий ай, руханий азык ала турган ай. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала ушул айда Куран түшүргөн. Куран бул рухтун азыгы. Демек, рухтун азыгы болгон Куран бул Рамазан айында түшкөн. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда
Шахр Рамадан аллази унзила фихил Qur'an худан линнаси ва анзалал фурқан деген. Демек Аллах Таала ушул айда Құранды түшүргөндүгү, Курандын жандын азыгы болгон Куранды Рамазанда түшүрүп, Рамазандын негизги максаттарынын бири дагы жогоруда айткандай эле ошол такыбалык кылыш үчүн. Демек биз көбүрөөк бул айда жеген ичкендин камына караганда балким жан дүйнөнүн азыгын топтогонго көбүрөөк басым жасоо керек деп айтылыш керек да. Мына ошондуктан дагы шариятыбызда карасаңыз, бул айда ачкалык менен Аллах Таала ибадат кылып буйруп атат. Демек бул ай жеп ичкендин эмес, балким ошол ачкалык менен адам ибадат кыла турган, ошол ачкалыктын аркасында Аллах Тааланын берген нематтарын сезе турган, ошол ачкалык менен адам өзүнүн эң чоң бир душманы болгон нафсти жеңе турган, нафсти сындыра турган ай болуп атат да. Мисалы 12 айдын калган бардык айында ушул денени азыктандырсак, бирок бул айда көбүрөөк рухты азыктандыра турган ай. Мына ошондуктан да Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куранда фатазавваду фа инна хайраз-зати тақва деген, азыктангыла, бирок азыктардын эң жакшысы бул такыбалык деп айткан. Анан ушул ороз айындагы эң башкы 5 нерсе көңүл бурчу. Жогоруда айткандай эле бул тыйылуу менен башта айтып айтпадыкпы? Орозодо ороз айы кирип келгенде эң биринчи Аллах Таала Куран түштү деп айтты да бизгечи. Бул айдын эң башталганда бул Куран түшүү менен башталгандыктан биз эң алгач бул айда Куранга басым жасоо керек. Себеби муну тарыхта деле пайгамбардын убагынан бери эле карасаңыз, пайгамбарыбыз ушулай келгенде, пайгамбарыбыз күнүгө Куран окугандыгына карабастан ушулай келгенде Жибрил периште пайгамбарыбызга Куран окуп берет эле, пайгамбарыбыз Жибрил периштеге Куран окуп берет эле. Андан кийинки сахабалардын, андан кийинки канчалаган залкар алымдардын жашоосун карасаңыз, Рамазан айында бүтүндөй Куранга байланган. Кээ бир сахабалар күндүзү бир Куранды катым кылса, түндөсү бир катым кылгандары келет. Ошол эле мисалы Абу Ханифанын дагы бир түндө бир катым кылгандары келет. Адам баласы бүтүндөй Куранга байлана турган ай. Себеби дегенде биздин ошол руханий азыгыбыз бардыгы бул Куранга байланган. Куран болсо бул Аллахтын сөзү болгондуктан адамдын жан дүйнөсү, ички дүйнөсү эс ала турган нерсе. Ошон үчүн Аллах Таала Куран Каримде аля бизикриллахи татмаиннул кулуб деп айткан. Белгиле, албетте жүрөктөр Аллахты эстөө менен гана, Аллахты зикир кылуу менен гана эс алат деп айтканда, ал эми зикирдин эң абзели бул Куран. Демек бул Курандын айы. Эң алгач ушул Куранга басым жасоо керек, Куранды көбүрөөк окуу керек, Куранга көбүрөөк басым жасоо керек. Балким бир айда Куранды окуганды билбейм деген адамдар болушу мүмкүн. Бирок 30 күндүк орозодо араб тилинде болгондо 28 эле тамга бар. Күнүгө бирден тамга үйрөнсө, балким Куран айында ушул Рамазан айы бүткөнгө чейин Курандын тамгаларын таанып толук окуганга киреше турган ай. Ошол эле учурда бул Куран айы адам баласы өзүнүн ар бир окуп аткан тамгасына пайгамбарыбыз вада кылгандай 10дон сооп ала турган ай. Ал эми Куран билгендер кайра Куранды кайталай турган, Куран окуганды үйрөнө турган, Куранга байлана турган эч жок дегенде ушул айда Курандын котормосуна да отуруп болсо дагы Куранды окуп, Куранды тааныша турган ай. Себеби дегенде бул Куран өлүктөр үчүн эмес, балким тирүүлөр үчүн түшкөн китеп болгондуктан биз үчүн түшүрүлгөн китеп. Аллах Таала ал Куранды эмне деп кайрылган? Адамдарды бул дүйнөдө эмне максатта жараткандыгын, негизи эле адамдын бул дүйнөдөгү жашоонун максаты, орду жана бара турган жери экендигин түшүндүргөн. Айтор негизги Курандагы биздин ислам шариятыбыздын эң негизги өзөгү болгон, булак болгон бул Куран, Куран айы. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө эң алгач Куранга басым жасоо керек. Андан кийинки экинчи нерсе, демек пайгамбар саллаллаху жана хадисте бизге башарат бергендей эле бул айды ниетибизди оңдоп түздөп, чын ыхлас менен Аллах үчүн орозо кармаганга даярдана турган ай. Себеби дегенде бул ай ошол жан дүйнөнүн азыгы менен болуу берген бирге күнөөлөр кечириле турган ай. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзүнүн дагы бир берекелүү хадистеринде мен сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замбихи, кимде ким Аллага иман келтирип жана Аллах Таала вада кылган ушул ыйык Рамазан айында вада кылган улуу соопторду үмүт кылган абалда орозо кармаса, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет деп айтты. Демек бул айда биз тооба кыла турган ай. Тообага басым жасала турган ай. Бул тооба кылууга ар бир адам аракет кылышыбыз керек деген маселе. Ал эми үчүнчү дагы бир баса белгилеп айта турган маселе, бул ай бизде демек тооба кылуудан кийинки эле адам өзүн өзү тарбиялай турган ай. Тарбиянын айы. Ошондуктан да Аллах Таала Куран Каримде я юхалладина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Аллага иман келтиргендер, силер эң алгач өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан куткаргыла деп айткан. Демек бул ай келгенде ар бирибиз башка айда
мүмкүнчүлүк болбогон абалда бирок ушул айда Аллах Таала көптөгөн бизге мүмкүнчүлүктөрдү берген ай. Ушул айда өзүбүз менен кошо балдарыбызга туура тарбия берүүгө, аларга бир Рамазандын туура таасирин алууга аларга дагы көңүл төс бериш керек. Себеби дегенде бул айда кылынган амалдар башка айларга караганда биз өзгөчөлүктөрү бар. Жана ушул айда кылынган тарбия дагы албетте таасири чоң болот. Мына ошондуктан ушул айда көбүрөөк тарбияга басым жасоо керек. Тарбиянын негизги бул баягы Рамазан айы Аллах адам баласы бизге берилген ар бир фарыздын аркасында эле өзгөрүүнү талап кылат негизи. Өзгөрүүнү талап кылат. Мына ошондуктан бул ай балким тарбиядан кийинки нерсе, максат кылынган нерсе, демек тарбияны эмне үчүн алабыз, Куранды эмне үчүн окуйбуз, эмне үчүн биз тоба кылабыз, демек өзгөрүү үчүн. Демек бул ай андан кийинки айта турган маселе, бул айды чыкканга чейин биз өзгөрүп чыгуу керек. Өзгөрүүнү талап кылган ай. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям негизи эле баягы жогоруда айткандай ибадаттарды, фарыз кылынган ибадаттар Аллах Таала бизден өзгөрүүнү талап кылат. Жакшы, жаман абалдан жакшы абалга өзгөрүүнү, албетте өзгөрүү дегенде мурдагы туура эмес адаттарын, туура эмес өзүнүн бир кылыктарын, сүйлөгөн сөздөрүн таштап, бүтүндөй өзү такыбалыкка басым жасай турган ай болгондон кийин бул айда биз өзгөрүүнү талап кылат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ушул Рамазан айына тиешелүү дагы бир хадистердин биринде пайгамбарыбыз минбарда турган болот. Минбарда турганда пайгамбарыбыз адаттан тышкары башкача бир абалда 3 жолу амин, амин, амин деп айтат. Ошол кезде сахабалар таң калып, кийин пайгамбарыбыздан анын жообун сурашканда, пайгамбарыбыз айтат, негизи ошол минбарда турганда пайгамбарыбызга Жибрейил периште келген деген баяндайт. Жибрейил периште келип, пайгамбарыбызды 3 жолу амин деп айт деп пайгамбарыбызды буйругандыгын айтат да. Албетте пайгамбарыбыздын дуасы кабыл боло турган дуалар. Пайгамбарыбыз эгерде дуа кылса сөзсүз дуасы кабыл болот. Бирок бул жердеги абал эң бир коркунучтуу абалдардын бири. Себеби дегенде пайгамбарыбыз бул хадисте биринчи эмне үчүн амин дедиң дегенде пайгамбарыбыз Жибрейил периште ошентип айтты дейт. Кимдин ата-энеси тирүү туруп, ата-энеси тирүү турган абалда бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк албаган адам, ата-энесин ыраазы кылбаган, ата-энесине кызмат кылбаган, ата-энесинин батасын албаган адам эгерде ата-энеси тирүү туруп бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк албаса, ал адамга Аллахын каргышы болсун деди. Амин деп айт десе, анда амин дедим дейт. Ал эми экинчиси болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аты аталган кезде эң алгач биринчи жолу пайгамбарыбыздын атын укканда саллаллаху алейхи ва саллям деп айтуу важип милдет болуп эсептелет. Ошондуктан кимде ким пайгамбарыбыздын аты аталгандан кийин салават айтпаган адамга Аллахын каргышы болсун, эң сараң адам деп пайгамбар саллаллаху ушул неме кылынганда, демек ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амин деп айт десе, амин деди дейт. Ал эми үчүнчүсүндө болсо ушул Рамазан айын айтат. Кимге Рамазан айы кирип келип, Рамазан айы чыгып баратканда дагы ал адамдын күнөөлөрү кечирилбесе, ал адамга Аллахын каргышы болсун, өзү бал өзүнө болсун дегенде пайгамбарыбыз амин деп айт десе, амин деп айттым деген. Демек бул ай адамды толук өзгөрө турган, өзгөрүүнү талап кылган айлардан бири. Демек ушул айда өзгөрүү керек. Эгер ушул айлар чыгып баратканда өзгөрө албаган адам калган 11 айда эч кандай өзгөрө албайт деген маани турат. Себеби дегенде Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берип, өзүңдүн душманың болгон нафсиңди жеңе турган, өзүңдүн нафсиңа өзүң күрөшө турган мүмкүнчүлүк берип атат да. Айтайын шайтандар байланган айда адам өз нафсиңди өзүң жеңе албасаң, эртең Аллахтын алдына барганда башка шылтоң жок деген сөз. Демек Рамазан айы бизди толук өзгөрүүгө ала турган ай, өзгөрүүгө байланган ай. Жана дагы бир эми чындыгында Ороз айында кыла турган ибадаттар, амалдар өтө көп. Бирок ушул айда балким айтып кала турган маселе, бул айда жана жогоруда айткандай тоба кылуу деп айтып өттүк. Ошол тоба кылууга эле кошумча нерсе, бул айда көбүрөөк Алланын рахматы жааган, мээрими жааган жана ушул айда жаман адаттарыбыздан толук кутулууга мүмкүнчүлүк болгон ай болгондуктан азыркы учурда коомдо көп суроолор болуп калат, кээде байкап калат. Азыркы учурда бизде коомчулуктун ичинде көп араздашкан, көп таарынган, көп бири-бири менен мамилесин үзгөн адамдар бар. Ушул айда адам баласы сабырдуулукка басым жасай турган ай. Сабырдуулук менен бирге бул негизи эле сабырдуулуктун айларынын бири. Рамазандан ала турган эң пайдала турган сыфаттардын бири бул сабырдуулук жатат аркасында. Мисалы, такыба кылууну максат кылган болсо, такыбалыкка жетүү үчүн дагы сабыр кылуу керек. Мисалы, ачкалык менен Аллах Таала бизди сынап атат. Ачкалыкты жеңүү үчүн дагы сабырдуулук керек. Негизи эле орозонун эң чоң бир хикматтарынын бири бул адамга сабырдуулукту буйруган нерсе болгондуктан биз сабырдуулукту өзүбүзгө сиңдириш керек. Сабырдуу болушубуз керек бул айда.
Бул ай ошондуктан дагы пайгамбар салам өзү хадисте айткандай эле, эгерде сени бирөө келип катуу сөздөр менен айтып, же бир кополдук менен бир мамиле кылып аткан болсо дагы, Аллахумма инни имраан саимун, мен орозокмун деп кетип кал деп айтканда. Бул деген өзүңдүн нәфсиңди өзүң ушунчалык сындыра турган ай. Эмне үчүн нәфс деген? Бул маселеде бир аз нәфске дагы токтолуп койбосок болбойт. Адамдарга бая толук түшүнүк болуш керек. Энди негизи Аллах Таала адамды жараткандан кийин адамды дене жана рухтан кылып жаратканда, ал эми ошол эле дененин ичинде рух менен дене бириккенден кийин адам, инсан деген статуска ээ боло турган болсок, анын ичинде дагы эки нерсе бар. Анын ичинде бул биринчиси нәфс, экинчиси акыл бар. Аллах Таала сыноо үчүн жараткан үчүн адамга эки нерсе берилген. Бирөөсү акыл, бирөөсү нәфс берилген. Ал эми Аллах Таала Куранда нәфс деген эмне десе, адамдын ичиндеги ушундай бир сезим, туйгу бар. Аллах Таала Куранда баяндагандай эле, инна нафсал ламмаратун бису. Ар бир нәфс адамды жамандыкка жетелей турган бир сезим, туйгу бар деди. Бул нәфс негизи 3 даражада болот, 3 мартабага бөлөт. Эң алгачкы нәфстин абалы, эң алгачкы ар бир адамдын нәфси абалы ушундай болот дейт. Ар бир нәфс адамды жамандыкка жетелейт. Илля ман рахма рабби. Аллах ырайым калган адамдар гана болбосо деп Аллах Таала сүрөттөгөн. Ал эми экинчи нәфс бар. Бул ал нәфстен бир аз адам оңолгондо жогорулагандагы нәфс болуп калат. Бул нәфсул лавама. Аллах Таала Кыямат сүрөсүндө айткандай эле, нәфсул лавама бул туруксуз нәфс. Бир карасаң жакшылыкка болуп, бир карасаң кайра жаман адатына ооп, ойноп турган нәфс. Нәфсул лавама деп айтылат. Бул адам биринчи алгачкы нәфске караганда бир аз жогору нәфс. Бирок бул ушундай айда, ушундай күрөштө нәфс менен күрөшүүдө, нәфстен сындыра турган ай болгондуктан адам баласы бул айда негизи өтө бир жогору даражага көтөрүлө турган ай болгондуктан нәфстин дагы эң чоң деңгээлдеги даражасы бар. Бул нәфсул мутмаинна. Бейпилдик тапкан нәфс деген. Ошон үчүн адам эгерде нәфс менен күрөшүп барса, эң чоң ушул даражага жетет деген. Ал нәфс кандай десе, ошол бейпилдик тапкан нәфс. Аллах Таала ошол Куранда Фажр сүрөсүндө сүрөттөгөндөй эле, я айятухан нәфсул мутмаинна, иржи'i ила раббика радиятан мардия деген. Бейпилдик тапкан нәфс өз Раббыңа кайткын деген. Өзүң ыраазы болгон абалда Раббыңа кайткын деген Фажр сүрөсүндөгү нәфс. Ошон үчүн ар бир адам өз нәфси менен бул айда күрөшүп, өзүнүн нәфсин ошол мутмаин, бейпилдик тапкан нәфске. Тагыраак айтканда, исламда 3 даража болсо, биринчиси ислам даражасы, экинчиси иман даражасы, үчүнчүсү ихсан даражасы бар. Ар бир адам бул айда өзүн ихсан даражага көтөрүүгө аракет кыла турган ай деп айтылат. Нәфс менен күрөшү керек. Ал эми нәфс менен күрөшүү дегенде биз мындай кантип деген дагы бир ой келет да. Мындай жөнөкөйлөштүрүп айтканда, нәфс менен акылдын ортосунда күрөш жүрөт. Нәфс менен акылдын ортосунда күрөш жүрөт. Дайым тынбай күрөш жүрөт. Ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн баякыл чоң бир газаваттардан бирөөсүнөн кайтып келатканда пайгамбар эми алдыда дагы бир чоң жыгат күрөш калды десе, ал эмне десе, бул нәфс менен болгон күрөш деп айтат го. Ушул күрөштүн эң негизги баякыл уруш кантип күрөшөт, кантип жеңет дегенде, адамдар мындай жөнөкөйлүк кылып айтканда, нәфс дайым үстөмдүк кылууга аракет кылат адамдычы. Бирок акылың менен сезип турасың кээде ошол нерсени туура эмес экендигин. Ошол нерсени кылуу эртең акыбети жакшы болбосун деле адам сезип турат, бирок кээде нәфске алданып калат. Ал эми ошол нәфс менен күрөшкөндө Аллах Таала бул айда өтө чоң мүмкүнчүлүк берген үчүн Аллах Таала бул айда адам ыйманын күчөтө турган ай. Канчалык адамдын ыйманы күчтүү болгондо, демек адам акыл өзүнүн ордун табат. Ошол кезде гана нәфс алсыз болот дейт. Эгерде ушундай ыйман канчалык алсыз болгон сайын, анда адам акылы билип турса, сезип турса дагы, адам акылы жетип турса дагы бирок нәфске жеңилип кала берет. Себеби дегенде адамдын ыйманы сусташканда нәфстинге эшик ачылат. Анда нәфс үстөмдүк кылып баштайт дагы, адамдын нәфси адамга ээлик кылып баштайт. Калай берсе Аллах Таала Куранда сүрөттөгөндөй эле, афараайта ман иттахаза илаху хаваху деген. Калай берсе адам баласы өз нәфсинин өзү кулу да болуп калат. Аллах Таала Куранда ошондо жана аятта өздөрүнүн нәфсин, өздөрүнүн жана хавасын өздөрү илах кылып, өздөрү кул болуп калгандарын көрбөйсүңбү дегенде. Мына ошондуктан бул айда адам баласы канчалык ыйманын күчөйтсө, адамдын акылы күчөй турган, адам акыл күчөгөндө адамдын нәфси алсыз боло турган ай. Адамдын нәфси алсыз болгондо гана шайтандын эшиктери жабыла турган ай болуп эсептелет. Мына ошондуктан да Аллах Таала бул айда шайтандар байланган жана нәфс менен күрөшө турган ай деп атат. Азыр орозодо аябай көңүл бурулчу нерселерди айтып өттүңүз.
Эми орозону бузган 5 нерсени айтсаңыз. Орозону буза турган негизи орозону жана сөздүн башында айткандай эле жегенден, ичкенден жана жыныстык алака кылуудан тыюу салынган ай деп басым жасадык. Демек, орозону эң буза турган нерселер ушулар. Биринчиси жегенден, ичкенден тыйылуу керек. Бул айды орозону буза турган эң чоң буза турган нерселер. Андан кийин ошол өзүнүн ак никесиндеги аял болсо дагы бул ай сабырдуулуктун айы, такыбалыктын айы, өзүнчө Аллах Таала фарз кылган сыноо үчүн буйрулган ибадат болгондуктан таң аткандан күн батканга чейин жегенден, ичкенден жана жыныстык алакадан тыйылуу болгондон кийин өзүнүн ак никесиндеги аял болсо дагы жыныстык алака кылуудан тыйылуу. Себеби бузат, орозону буза турган нерселерден. Андан тышкары орозону буза турган нерселер катары эми бизде азыркы заман ар кандай бир технологиянын башканын жетишип калган учурлары болгондуктан дагы мисалы медициналык кээ бир нерселер бар. Ошолордон биз өзүбүздү абайлаш керек. Мисалы азыркы учурда көп адамдардан ушул орозо учурунда кайра кайталанган суроо тишин тазалатканы барып же тишин оңдоткону, түзөткөнү барган учурда негизи орозону тишин тазалоо, тишин мисалы жулдуруу же башка кылуу негизи орозону бузбайт. Бирок ошол учурда баса дагы бир белгилеп кете турган нерсе, кокустан эгер ошол учурда жана дарылап аткан нерсени же оозунда чайкап аткан нерсени жутуп алса, ошол кезде орозо бузулуп калыш коркунучу бар. Бирок негизи ошол убакыт мүмкүн болушунча дарылануу зарыл болсо, ооз ачкандан кийинки убакытка калып турган аракет кылыш керек. Эгерде жок, айла жок болуп калган болсо, аргасыз болуп калса, анда барыш керек, бирок ошондо да жанагы этияттыкты алыш керек. Себеби дегенде ошол тиш оңдоткон учурда кээ бир ошол ооз ачылып калуу коркунучу бар. Себеби тандайдан кетип калышы мүмкүн. Же болбосо орозо айы келе элекке чейин азыркы учурда көңүл бурушубуз керек. Дагы бир маселе бар. Мисалы укол алган учурлар бар. Азыркы учурда көп укол алуу процесстер болуп калат. Ошол орозо учурундагы адам укол алганда ооз ачылып ачылбайбы деген маселе көп кайталанат. Негизи ооз ачылбайт. Бирок алымдарыбыз ошол мазхаб арасындагы кээ бир айырмачылыктарга басым жасаганда уколду эки түргө бөлгөн. Бирөөсү ошол жөн эле денеге алына турган укол, экинчиси кан тамыр аркылуу алына турган уколдор болот дагы. Кан тамыр алынып аткан уколдорду эки түргө бөлгөн. Бирөөсү жөнөкөй, бирөөсү азык бере турган. Адамга дем күч кубат бере турган глюкозага окшогон нерселер болсо, аны орозону бузат деп айткан. Башка мазхабтардын немесинде, фатвасында ошондой берилген. Негизи Ханафи мазхабында чоң бир алымдардан Мухаммад Бахитил Мутаилерге окшогон чоң алымдар, бул баягы жаңы муасир маселе болгондуктан ушул 100 жылдыктын ичинде чыккан чоң бир миседен чыккан алым Ханафи мазхабындагы алымдардын бири. Ошол кишилердин фатвасында укол алуу негизи кандай түрү болбосун ал бузбайт деп басым жасашкан. Бирок адам баласы баягы талаштан чыгуу, хуружу минал ихтилаф мустахаб дегендей, ошол талаш маселеден чыгуу үчүн азык бере турган уколдорду зарылчылык болбосо албай турган жакшыраак. Ошон үчүн биздин мусулмандар бул айда ар бир нерсени коркунуч менен бузулуп калбайбы экен, этият кылайын, ошол орозомду Аллахтын алдында аткарып аткан ибадатымды жокко чыгара албайм деген сезим менен Кудай Таала көрүп турат, билип турат деген бир сезим өзүгө сиңдире турган ай болгондуктан мүмкүн болушунча аракет кыла турган айда ушул нерселерден көбүрөөк этият болушубуз керек. Мен азыр жөнөкөй нерсе сурайын анда. Мисалы да сөгүнсө, жаман нерсени караса, музыка укса, орозо кандай болот орозо айында? Орозо абалында эле эмес, орозодон башка убакта дагы тыюу салынган нерселер бар да бизгече. Ал эми бул ай келгенде биз жана жогоруда айткандай нафс менен күрөшө турган ай, өзүбүздүн ички дүйнөбүздү, жан дүйнөбүздү тазарта турган, агарта турган ай болгондон кийин, өзгөртүүнү талап кылган ай болгондон кийин, сабырдуулукту талап кылган ай болгондон кийин, бул ай бизге такыбалыктын ай болгондон кийин, адам өзүн жогору даражага алып чыгып, өзүн баягы ихсан даражасына, тагыраак айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жибрил периште келип сураганда, ихсан деген эмне дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ихсан деген ан та'будаллаха кааннака тарах фа ин лам такун тарах фа иннаху ярак дейт. Ихсан ушундай амал дейт. Аллах мени көрүп турат деген сезим да. Пайгамбар айтат, мен Аллахты көрүп турам деп ибадат кылың деп атат. Адам өзү Аллахны көрүп турам деп ибадат кылың дейт. Ушунчалык сезим. Эгерде адам өзүң Аллахты көрүп турам деп андай элестете албасаң, албетте Аллах мени көрүп турат деген сезим менен дейт да. Демек бул ай толук ишеним, имандын айы болгондон кийин жаман нерселерден бүтүндөй арылышыбыз керек.
эгерде бир орозо кармаган адам ушул нерселерге эгер туш болуп калса же ушул амалдарды башында таштай албай аткан болсо аракет кылыш керек, көнүш керек. Мен Аракет кылыш. кечире сурайын деген, мисалы сөгүн алсак ооз ачылбайт же Ооба, ооз ачылбайт. Бирок макрух амалдардын бири. Макрух дегенде бул албетте орозонун соогуна азайып калышы мүмкүн, орозонун соогуна таасир бере турган маселе болуп калат да. Мисалы кээ бир алдымдар болгон, бул негизи гыйбат кылуу мисалы эң чоң күнөөлөрдүн бири да. Гыйбат кылуу эң чоң күнөөлөрдүн бири. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде гыйбат кылбагыла деген. Гыйбат кылгандар өзүнүн бир тууганынын өлүк абалындагы этин жегенге барабар деп катуу эскерте келген го. Ошондуктан кээ бир алымдар кимде ким орозо айында гыйбат кылса оозу ачылат деген. Себеби Аллах Таала Кур'анда этин жегенге барабар деп бул гыйбат кылуу эт жегенге барабар. Бул ушундай оозду ачып коет деген дагы ой пикирди айтышкан да. Бирок жумхур алымдар төрт мазхабтын ичинде тең гыйбат кылуу шариаттагы эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ооз ачылбайт, бирок албетте орозонун соогуна таасир берет деп айткан. Себеби дегенде ошол орозонун негизги максаттарынан бири күнөөдөн тыйылуу болуп аткандан кийин ошол нерсени таштабагандык үчүн бул орозонун максатына каршы келген амал болуп калат. Ошондуктан бул ай жогоруда айткандай эле ушул айда өзгөрө албасак, анда башка айда кантип өзгөрөбүз? Эми орозону кимдер кармабай койсо болот? Негизи орозону кармай тургандарга биринчи токтололу. Негизи орозону Аллах Таала ар бир балагатка жеткен, акыл эси толук мусулман аял болсун, эркек болсун фарыз кылган. Ал эми ошонун ичинде Аллах Таала кээ бир абалдарга Аллах Таала өз шариятынын жеңилдиктери бар. Ошол шариаттын жеңилдиктеринде мисалы Кур'анда бисмиллахда биринчилеп айтылган аяттардын башында келгенде эгерде оорукчан болсо деген. Оорукчан болсо мисалы оорунундагы эки түрү болот. Мисалы оорудан такыр айыкпаган адамдар бар. Же оорудан айыгуусу мүмкүн болгон оорулар бар да. Мисалы оорудан такыр айыгуусу мүмкүн болгон адамдарга орозо кармабай турууга уруксат берет. Орозо кармаган адамдар алар эмне кылат десе, Аллах Таала Кур'анда башка бир аятта басым жасагандай эле, мисалы жашы улгайып калгандар, карып картайып калгандар орозо кармай албаса, алар кантип орозо кармайт десе, алар күнүнө орозо кармаган бир адамдын саркы жана ооз ачардагы саарылык менен ооз ачардагы жетерлик азык берип орозосунан кутулат да. Ошол сыяктуу оорукчандарга да ошондой өкүм берилет. Демек оорукчан адамдар орозо кармай турууга уруксат. Ал эми оорусунан айыгып кетүү мүмкүн болгон адамдар орозо кармай турат дагы кийин алар казасын кармап берет. Андан кийинки орозо кармоого уруксат бергендер мусафирлар. Мусафир адам дагы оозун ачып турууга уруксат Рамазан айында. Сапардагы адамдар. Өзүнүн мекенине, өзүнүн жерине кайтып келгенге чейин. Кечиресиз ушул жерден да. Сапар болгон аралык канча болуш керек? Эми бул азыркы учурда бизде мына сапарды аралык менен өлчөп фатва берилип келет. Негизи дегенде сафар мурунку фатвалар менен таянганда 90 километр деп, кийинки фатвага таянганда ошол баягы адам азыр заман өнүгүп жакында башка болгон үчүн балким 120 километр деп фатва берилип келет. Негизи бул фатванын баягы өзгөрүүсү дагы демек үрп адат менен өлчөнө турган нерсе өзү. Демек канчалык аралык сапар эсептелет турган болгон болсо, ошол аралык сапар болуп эсептелет. Ошондуктан бул адамдарга жеңил болуш үчүн, адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн буну аралык менен өлчөп, азыркы учурда ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатвасы 120 километрге деп бекитилген. Ошол аралыкта адам демек сапар деп эсептеп, ошол аралыктан ары кеткенден кийин демек намазын да кыскартып окугандай эле орозону дагы ачканга уруксат бериле турган маселе. Демек мусафирларга дагы уруксат оозун ачканга, бирок казасын кармап берет деген маселе. Бирок ушул жерден дагы бир маселени баса белгилеп коюшубуз керек. Мисалы мусафир дегенде жолу сапарда жүргөн адам эрте менен таң атканда мисалы өзүнүн мекенинде, өзүнүн жеринде орозону тутуп баштайт. Андан кийин мисалы мусафир болуп 120 километрден ашып кеткенде мен орозуму ачсам боло берет да деп оозун ачып алганы болбойт. Ал ошол сапарда турган учуру болуш керек. Ошол учурда эрте мененки таңкы фажыр намазында ал бүгүн мен сапарда болгондугум үчүн мен орозо кармайын деп ниет кылбай койсо уруксат деген маселе. Эгерде ал ошол күнү орозо кармап чыгып өзүнүн мекенинен, өзүнүн жашап турган жеринен
Андан кийин барып оозун ачып алганда бул туура эмес болуп калат. Ал сөзсүз да ал күндүн орозосун бузуп алган адамдардын эмесине кирип калат да, бул коркунучтуу маселе. Ошон үчүн биз абалдан пайдаланып айтат элек, мусапир адам ошол үйүнөн чыккандан кийин сапар аралыгында жүргөн учурда уруксат. Ошондуктан сапарда жүргөн адам ошол үйүнө келип калган болсо дагы дейт, ошол жердеги жергиликтүү адамдардын орозонун урматына дагы жебей ичпей туруш керек деген маселе турат да. Андан кийинки ооз ачканга уруксат болгон маселе аял кишилерге. Аял киши эгерде жанагы адаттагы табигый өздөрүнүн айлык хайз же болбосо нифас төрөттөн кийинки үзүрү келип кала турган болсо, ошол адамдарга орозо кармай турууга уруксат, бирок сөзсүз түрдө алар тазалангандан кийин орозосунун казасын кармап берүү керек. Ал эми ошол эле учурда аялдарга дагы тиешелүү маселе, эгерде кош бойлуу аялдар болсо, өзүнө же ошол түйүлдүккө бир таасир берип кала турган, зыян тийип кала турган абал болсо, же колунда эмизген баласы бар энелерибизге, эжелерибизге балага же өзүнө бир тоскоолдук жаралып, оор бир кыйынчылык жаралып аткан болсо, ошол дагы оозун ачып турганга уруксат берилет. Кийин өзүнүн бир колунан баласын чыгаргандан кийин казасын кармап берет ал адамдар да. Кечиресиз, ошо казасын деп атпайсызбы? Казасы болгондо ошол 30 күн элеби? Ошол ар бир адамдын эми абалына жараша болот. Мисалы бир адам сапарда Рамазан убагында 5 күн сапарда болгон болсо, келип 5 күн орозонун казасын кармап берет. 10 күн болсо 10 күн казасын кармап берет. Ошол сыяктуу эле калгандары да ошондой болуп эсептелет. Мисалы жана атайын ачса 60 күн деген ал эми ал бул орозонун ибадатты бузуу. Ал чоң күнөө. Мына ошондуктан бул фарыз, исламдагы 5 фарыздын бири болгон фарыз болгондуктан орозону атайлап бузуу бул өтө чоң күнөө. Ал күнөөнүн каффараты дегенде, ал күнөөдөн кутулуудагы бир абалы, ошол 30 күндүк орозонун бир күнүн атайлап бузса, ага 60 күн орозо кармап берет. Ошондуктан бул айды ар бир адам баягы туура жана Аллахтын алдында ошондой бир улуу ибадат экендигин ошондой сезим менен кабыл ала турган айда, ошон үчүн бул ай бир күнүнө 60 күн дагы үзгүлтүксүз деген. Бир айлык орозого сабыр кыла албай, бир күнүнө 60 күн кармап бересиң деген Аллахтын ошондой бир жазасы, бул немеси келген. Мисалы орозону 2 ай кармап баратып, эгер ортодо бузуп алса, кайра башынан баштайт. Ошондуктан азыркы учурда ушул учурдан пайдаланып айта турган маселе, орозону жогорудагы айткандай, эгерде мисалы картаң болбосо, оорукчан болбосо, мусапыр болбосо, эгер же анын бир табигый аялдарга окшогон үзүрү болбосо, ал адам ар бир күнүнө 30 күндүк эле эмес, ар бир күнүнө атайлап орозо күнү тамак аш жеп аткандыгы үчүн ал ошончолук анын карызы дагы ошо көбөйүп атат. Ошондуктан атайлап жеген өтө оор күнөө. Ошондуктан ар бир учурдан пайдаланып айтар элек, орозо айына азырдан даярдык көрүп, көбүрөөк адам өзүнүн ден соолугун текшерип, ошондуктан да пайгамбарыбыздын бир хикматтарынын бири сүннөт амал. Пайгамбар ушул Шабан айында, ушул Рамазандан алдыңкы айда эң көп орозо кармаган ай болгон. Пайгамбарыбыз мисалы жөнөкөй учурда деле 1-4 күндө орозо кармаган, айдын толгон күндөрү орозо кармаган да. Эгер ар бир жуманын 1-4 күнү орозо кармаса, бул бир айда 8 күн. Ошол эле ар жактан толгон 13, 14, 15 күнү орозо кармаса, анда 11 күн. Пайгамбарыбыз жөнөкөй айда 11 күн орозо кармаган. Мисалы, ал эми пайгамбарыбыз бул Шабан айы келгенде Айша энебиз айткан хадисте айтат, пайгамбарыбыздын Рамазан айынан кийин эң көп орозо кармаган ай бул Шабан айы болчу дейт. Демек Шабан айы адамды орозо кармаганга даярдана турган даярдык ай. Ар бир намаздын алдында баягы сүннөтү болгон сыяктуу эле Рамазандын дагы сүннөтү бар. Бул Шабан айында көбүрөөк орозо кармоо, өзүбүздү орозого даярдоо. Ал эми орозодон кийинки болсо Шабан айында дагы 6 күндүк орозо бар. Бул адам орозонун дагы алдыңкы жана кийинки сүннөттөрүнүн хикматы, адам ошол орозодон көбүрөөк адам өзүнүн такыбалыкты сиңдирип, өзүнүн жана ошол эле учурда баягы орозо руханий гана эле эмес, балким денеге дагы, адам өзүнүн ден соолугуна дагы көп пайдала турган жактары бар. Мына ошол нерсеге басым жасоо керек. Эми азыр тамак аш жана ооз ачуу, ифтар жөнүндө берим келип атат. Биз азыр Кудай буйруса орозо кирип келгенден кийин башталат да. Биз ифтардабыз, биз ооз ачуудабыз, сонун кафелерде, сонун жерлерде бири-бирине баягы бири-бирин конокко чакырышып, бул албетте жакшы нерсе, бирок ушул ооз ачуудагы ысырапкорчулукка кандай көңүл бөлүш керек, тамактарга негизи эле орозодо?
айтып өтсөңүз. Эми баягы ысырапкорчулук биздеги өтө бир негизги темалардан бири да. Бул өтө чоң күнөөлөрдөн дагы бири. Ошондуктан да Аллах Таала Курандагы ачык эле айткан аяттардын ичинде кулу вашрабу ва ла тусрифу инналлаха ла юхиббул мусрифин. Жегиле ичкиле, бирок ысырап кылбагыла деген. Себеби дегенде Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт, жактырбайт деп айткан. Деги эле ысырап деген өзү эмне? Ысырапты ошондуктан Ибн Абидин деген чоң Ханафи мазхабындагы алымдардын бири исраф бул сарфу шей зиядатан ала ма янбагы дейт. Бул өзүңө зарыл болгон кээ бир нерселерде ашыкча сарптоо бул ысраф деген да. Муктаждык бар, керек адам баласына керектүү нерсе, бирок ошол нерсени ашыгы менен сарптоо бул ысраф деп айтат. Ысраф эми ошол эле учурда шариятыбызда табзир деген нерсе бар. Табзир бул андан дагы чоң оор күнөө. Ошон үчүн Аллах Таала бул жөнүндө иннал мубаззирина кану ихвана шаятин деген. Бул мубаззир кылгандар бул шайтандын бир туугандары деген. Бул оор күнөө деген. Ал эми Ибн Абидин бул ушул баягы түшүндүрмөсүндө табзир деген эмне десе, сарфу шей ала ма ла янбаги деп айткан. Бул сарпталбай турган нерсеге сарп кылуу деген, тагыраак айтканда күнөө иштерге, туура эмес нерселерге, Аллах Таала арам кылган нерселерге сарптоо, жеген ичкенде сарпталган нерселер бул табзир деп айткан. Ошондуктан бул Рамазан айы келгенде биз баягы сооп кылабыз деп соопту үмүт кылып кээде ушул ысырапка жол берип койбошубуз керек. Адам өзүнө жетерлигин алышыбыз керек. Себеби дегенде жана жогоруда айткандай, биз бул айда жеп ичип өзүбүздүн баягы денебизди камын көрүп денебизди азыктандыра турган эмес, көбүрөөк биз жан дүйнөбүздү азык ала турган ай болгондуктан бул ай көбүрөөк такыбалыкка басым жасала турган ай. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда ачык эле ишара кылып айтып атат да: "Фатазавваду", азыктангыла. "Фа хайру зати таква", бирок азыктын эң жакшысы бул такыбалык деп бекер айткан жок да. Бул айда көбүрөөк ошол руханий азыкка басым жасасак, балким өзүбүздүн нафсыбыз өзү эле жегенден ичкенге балким анчалык маани берилбей турган ай болуп эсептелет. Андан тышкары эми баягы Рамазан айы келгенде бул сүннөт амалдардын бирин да тирилте турган ай. Пайгамбарыбыз айтат го: тамактанганда негизи 3/1 тамакка, 3/1 суюктукка жана 3/1 абага калтыруу керек. Ошон үчүн ошого дагы басым жасап аракеттенишибиз керек. Бул айда көп адаттан тышкары көп жеген. Болгону ошол баягы орозо айында адам баягы жегенден ичкенден тыйылуу бул Аллах Тааланын буйругу болгондуктан. Экинчи жактан адам баласы бул ошо орозодо жеген ичкенден тыйылуу менен ысырапкорчулукка дагы өзүн өзү тарбиялап кала турган ай да, тескерисинче. Ошол эле учурда бул айда ошол балким ашыкча мүмкүнчүлүк бар адамдар колунда жоктордон, кембагалдарга, муктаждардан ал ахвал сурап, аларга көбүрөөк жардам кыла турган ай. Ысырапкорчулукту жоюп, балким биз ушул учурдан пайдаланып ысырапкорчулук менен бирге өлкөбүздөгү жакырчылыкты дагы жое турган, коомубуздун ичинде ар бир өзүнүн жашаган элинде жериндеги жакырчылыкты жоюп, колунда жокторго көмөк көрсөтө турган, жардам бере турган ай болуп эсептелет да. Эгерде ушул нерселерге басым жасасак, бизде буйруса ысырапкорчулукка жол болбойт деген ишенимдебиз иншалла.